Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Амансыздарбы? Бул видеону Москвадагы группалар менен таратып коюңуздар. Айлыктан тажага мекендештер, таксиден тажага мекендештер, Вайлбриске кызыккандарга болсо мына аябай жакшы кабар демекчи. Биз бүгүн мына Котельник метросуна Хабибул агамдын офисине келип калдык. Вайлбрис боюнча обученияларды биз жардама тартып келебиз. Агабыз айтып атат, бир 20 адам оксайын дейт, бир 15-и конкретный акчага кирип иштеп атат дейт да. Көпчүлүк иштебей кеткендердин деле дейт, мындай запаска акчасы жоктугунан дейт да. Анан бир 400 миңден 600 миңге чейин акчасы менен келсе бизге окуса дейт. Буйруса дейт, мынакей 4 миңден 8 миңге чейин чыгарганга, биз доходко чыгарганга чейин биз аракет кылабыз дейт. Эгер доходко чыгара албасак дейт, ошол 50 миң обучениянын акчасы дейт кайтарып беребиз укам деп атат да. Адам 1,5 миллиондон ашык акчасы менен келсе, күндө гарантия 10 миңден тапканга болот дейт. Кандай бизнес, кандай эмнени алып сатат, кыскасын айтканда майлуу сүттүү жумуштар боюнча сөз кылабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Агам жанында турат. Ассаламу алейкум. Кымсызбы? Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? Сизди буга чейин бир 3-4 жолу тарттым. Көп блогерлер тартып келет сизди. Таанымал болуп калдыңыз. Буга чейин мечиттерде бирге кызмат кылып жүрдүк агамна. Ага себепчи болуп мына Раменский, дагы кайсы эле? Наркы. Немеге Коломнада, Озерно ошол жактагы мечиттерге агабыз биргеликте барып, Москвада блогерлер менен мына жакшы себепчи болуп атабыз. Эл менен амандашып алабыз ага. Майрамдар куттап дегендей. Туугандар, өтүп кеткен майрамдарыбыз менен ошол биз кичине элге пайдабыз тийсин деп ошо обучение неметкенбиз. Обучение окутканыма уже 1 жылдан өтүп калды. Окутуп баштагансыз? Окутуп баштаганыма 1 жылдан өтүп калды. Кудайга шүгүр, азыр деле ошол окуса келип, кандай информация керек болсо келип неметип атат. Жалп жокпу? Жалп жок, Кудайга шүгүр. Мына Вайлбрис түшүнбөй эле жалганчы, аферист деп жазгандар деле көп окуп калганбыздар. Эмне, кандай десек, кандай жооп берсек болот ошолорго? Эмне, акча кандай иштеп атасыздарбы, жакшы элеби? Ошол биз мындай айтылган суммаларды деле айтабыз. Миллион таптым, 1,5 миллион таптым деген видеолор тартып калабыз кээде канал. Мындай да, мисал үчүн мен обучение алганда 5-6 адам ошондой болду. Ошо башталгандан баштап 5-6 адамдын любойн чакырып, ошол иштебей калгандарды чакырып, мисал үчүн сурап бер десе, алардан сурасаң, алардын неси болот? Жанагы обучение болгон акчасы жетпегендиктен. Бая келгенде ака акчам бар, баштай беребиз, 1 айдан кийин бир карыз эле бирөө бериш керек, машина сатам, андай кылам, мындай кылам деп ишеничке киргенден кийин ладно деп онун акчасын аласың да окутасың. Алардын өздөрүнүн убактысы болбой калат, акчасы жетпей калат. Ошол учурларда алар иштей албай калат. Иштеп аткандар Кудайга шүгүр иштеп атат. Анан иштеп аткандар менен мага звонок кылып чалбайт деле. Садоводко барганда, ошо товар барганда, эгерде товар жетпей калса, сенде ушундай товар жокпу, ушул размерлер жокпу деп чалып эле сурабаса, товар эле сурабаса, так менден чалып эч нерсе дебейт, неметпейт. Анан ага мына акчасы менен келсе, реальный ошол плюска чыгарам деп атасыз да, сиздин тармак кандай, сиз ошол бараткан ишаңыз менен эле барабы, кандай бир жол жобосун көргөзөсүз, ошо бир айтып берсеңиз. Мындай да туугандар, биз саткан ошол мен азыркы күндө кайсыл товарды сатсам, ошол товар сатат. Ошол товар сатат, 1 айдан сезонго чейин уже азырдан аккаунт ачып, даярданып, сезонго неметиш керек. 1 айдан кийин сезон мартка чейин болот. Неметпейт. Анан мындан кийинкисинде эми баягы буга чейин иштей албаган балдар бар, акчасы аздыгынанчы. Эми келет, акчасын көрсөтөт, 400 миң акчасы картасын, ол каякта болсо да 400 миң акчасын көрсөтөт. Анан ошол учурда гана обучениеге алып, мен ого обученияны үйрөтүп, ошол мен саткан товарларды ал да сатат. Анан 1,5 миллиондон көбүрөөк акчасы болсо, аларга 10 миң күнүмдүк чисто доход 10 миңден көбүрөөк болот. 1,5 миллионго чейин эмес, 1,5 миллион көп болсо дегенде, 1,5 миллион акчасы болсо, ошо 2 айдын ичинде күнүнө 10 миң сомдон товар уровеньге чыгарып берем, дальше өзү алып кетет. Анан чыгарып берем дегендечи, аккаунт ачып коюп эле келип келбей, товарларды алып барбай неметсе ал болбой калат. Жумасына 2 жолу келип туруш керек. Ошол учурда гана онун аккаунтун мен ачып бергенден кийин ол өзү алып кетиш керек да, үйрөнүш керек, кылыш керек. Ушу мен айткан нерселерди кылса, жумасына 2 жолу офиске келсе,
офиске келгенде да бир күн мурун айтып коет, эртең сатманча барам депчи. Ошол убакка келсин. Ошол моментте гана иши болот. Анан обучение ошол сомнение кылгандар үчүн ошол баягы алдайт, антет, мунтет дегендер үчүн обучение бүгүнкү күндөн баштап, бүгүн 10-нан баштап официально ачылды. Бул жерде эмнеси официальный? Как обучение келет, платежкасын төлөйт, 50 000 обучениянын акчасын, ону мен чек жасап берем. Чекте жазылган болот. Эгерде 2 айдын ичинде күнүнө 3000 сомдон көбүрөөк доходко мен чыгарып бере албасам, ушул акчаны кайтарып берем деп. Ошол. Эгер мына мисалы жумасына 2 жолдон келбей эле, анан кийин плюска чыкпай калдым дегендерге уже ал акча кайтарып берилбейт, ошол значит мен түшүнүм боюнча. Эртең чтобы түшүнбөстүк болуп, видеону кайра көрмөй, историяны тытмай башталбасын тургандар, түшүнүп алып, аракет кылалык, болбой калат деген жүрөктө жана болбосун. Аракет кылсак баары болот. Аракет керек, ичине убакыт бөлүш керек. Буюрса, бул тармактан деле жакшы эле акчалар иштеп жүргөн биздин жигиттерди билебиз. Мына окутуп аткан жигиттер көп эле тааныштарым болот. Сынап мындай жакшы ийгиликтерге жетишти. Жакшы. Анан сиз эми көбөгө салыштырмалуу өзүңүздүн нишаңызды жашырбайсыз, айтып келесиз. Ошо мен ушу видеодон айтып берсеңиз, алайынбы же туралыкпы? Болсо мен азыр көрсөтүп берейин. Баары ушул мен эле саткан товарлар. Колуну жашырбайсыз. Барды ошол. Мен өзүмдүн аккаунтумда бар. Коркпойсузбу? Мен ушул тармактан клиент мындай жанагы болуп кетет, конкурент болуп кетет, кетпей калат депчи. Вообще чыгара бересиз, даярдаймыз. Жок, кара. Эгерде адамдын любой окуучунун 1,5 миллион, 2 миллион акчасы болсо да ушул товарлар жетет. Ушул да? Ушул. Будан дагычы бул жерде мисалы үчүн 6 фирманын 6 неме түр. Бул наск экен да. Бул школага жакында. Школа. Сентябрга даярданып аткаста. Бунун дагы башка позициялары бар. Башка позиция, башка рисунуктар. Дагы бир 20га жакын неме позициялары бар. Каласа акчасы көп болсо ошодон кылсын. А так, мисалы үчүн 1,5 миллион акчасы болсо, 1 миллион акчасы болсо, ушул товарлар жетет. Анан бизге келгенде, мисалы үчүн башка товар киргизгендечи, мен башым орчуштун кереги жок да. Ушул товар менен иштейм десе, болду, мен гарантия берем, ушул товар менен иштеп кетет. Значит, мен башка нишаны билем, досум мынада кетип атыптыр, мен ошого жана кылам десе, ага гарантия жок. Ага гарантия жок. Үйрөтүп кое бересиз. Окуп үйрөтүп коем, ага бирок гарантия жок. Биздечи, мисалы мен немеден ачып көрсөтөйүнбү? 87% укупайбыз. Бул дегени эң жакшы көрүнүш деген. Азыр. Мисалы үчүн футболкаларда, кроссовкаларда 40% да. Мисалы үчүн 100 сатсаң, анын 40-ы отмен возврат болот. А бизде мына өзүмдүн аккаунтум кана каерден көргөзөлүк? Мына 87% укупайбыз. Бул, короче, бул аккаунт ачылганына 1 жыл болду. 1 жыл 4 айда 23 000 товар сатып, типа 24 000 товар. Ушул эле товарлар сатат. Болду. Ушул. Анан кыргыздарда мен азыр көрдүм, мага обученияга келгендер дагы бар. Алар бир немесине кирсең эле 20, 30, 50, 100, 150 немелери бар. Карточкалары бар, товарларчы. А менде болгону 20 эле. 20 эле. Сиз ушул сүрөттөрдү бересизби, же сизге кандай башка фотосессия кылыш керекпи? Жок, ушул сүрөттөрдү мен бекерли берем. Ушул сүрөттөр менен эле салаттагы иштей берет, Ооба. Бул сүрөттөрдү жасаш үчүн, ушул товарларга сүрөт жасаш үчүн ого да бир 50-60 миң акча кетет. Тура. Ушул мыналар капроновый носкилер. Капроновый носкилер. Женскийлер. Мына гольфлер азыр 1 сентябрга азыр алышат. А булар болсо ажурный колготкилер. Булар 1,5 жаштан баштап немеге чейин 14-15 жашка чейин. Мальчиковый колготкилер. Анан мына колготки менен мына колготкини биздин кыргыздар да көп алышат. Кыргыздар Wildberries'тен заказ бериппи, а? Жок, Wildberries'тен эмес, базардан буга чейин алып жүрүшкөн.
Сиз бирок арзан алыш жолдорун менен билем деп айттыңыз эле. Бул кандай фирмадан аласызбы? Биз заводдон мага канчадан берсе, мен ошо окуучуну алып барам дагы, мына мен окуучум деле деп сөз айтам, болду. Мага канчадан берсе, ошолорго да ошончодон берет. То есть бул жерде акча жемей жок. Кол көргөзмөй дең, а? Ооба, эч кимдин ортосуна там анан биздеги дагы бир өзгөчөлүгү неме? Мисалы үчүн биз баягы продажасына мисалы үчүн мен бир окуучум бар, конкретно сатат да, мисалы. Мен ошодон мисалы үчүн айына 5% иштейм деп, мен о как менеджер болуп алсам болот да. А мен андай нерсени кылбайм. Өзүнүн товарына өзүн менеджер кылып үйрөтүп коем. Менеджер жалдайт элем, антет элем, мунтет элем деген проблема болбойт олордочу. Өзүнүн товарын өзү сата берет. Ооба. Анан мына YouTube мындайраак жылып алалык, агам иштен тартуудан алып калдык. Ушул Wildberries'тен бир башка жактардан окуп, бир жакшы эптей албай калган адамдар келсе, кандай возможностьтор барбы? Жол көргөзүп дегенде же башка бир окутпайм андай. Жок, андайлар көп. Көп. Канча адам келди мисалы ошол? Келип сизден плюска чыгып кеткендерчи? Болдубу? Мага башка жакта окуп келгендерден 10дон көп да. 10дон көп болду. 10дон көп. Мына агабыздан окуп бүткөндөр, плюска чыккандар коркпой жаза бериңиздер. Ага мен сүйлөшсөм айтат, чыгарсак эле дос туугандар акча сурап, карыз сурап, ошо же мага обучение үйрөт деп эле тынчын алгандар болгон экен да. Ошого көмбө дейин болсо бир комментарий жазып берет деп жана кылды. Болсо бир жаздырып койсоңуз, аты жөнүңүздөрдөн чыкпай калган азыр мындай пайдалануучу, ушул YouTube пайдалануучу деген ат чыгат, англисче и всё. Аты жөнүңүздөр чыкпайт деле почти. Жаза бериңиздер мындай. Жок, бул жерденчи баягы эметет алдайт, антет, пунтет дегендергечи мен неме жасап берип атпаймынбы? Чек. Ал вообще уверенный деген. Уверенный. Мен неге чек жасап берип атам? Ошол чекте жазылган болот да. Эгерде 2 айдын ичинде күнүнө 3000 сомдон көбүрөөк пайда таап аткан уровеньге чыгарып бербесем, любой немеге барат, заявление жазат, мисалы мен бербейм, антем, мунтем десемчи, заявление жазат, ошол чекте жазылганбы, жазылган. Всё, келет. Анын проблеманы чечиш оңой эле. Оңой эле дега. Мен мен неге мен ошолордон бери кылып берем деп атам, потому что мен өзүм товарыма, өзүм ишиме уверенный дега. Мына отзывдарды көрсөтөйүнбү? Bunday отзывдар анча-мынча немеде жок. Жакындатып көргөзүп алып койсочу. Ушул мисалы үчүн азыр 200 отзывды көрсөтөйлүк. 200 отзыв. Ушул эле товарларданчы. Бул жакшы, мына сизден алган клиенттер жазган да мына. Бул Таня, Нария деп турат, Людмила деп турат, Анастасия, Сергей. Ушу жазгандар. Бул комментарийден көп нерсени чечет экен да. Ооба. Элдер мисалы үчүн бирөө товар киргизсечи, одо мисалы үчүн отзыв жок болсо, меники там 1,5 миң турса, онуку 1000 сом турса, меникин алат. Потому что меникинде 100 товар болду. 100 неме болду. Жакшы. Кыскасы комментарий көп рол ойнойт дегендейчи. Туугандар ушундай. Агабызга чалып байланыш бериңиздер, окуйм дегендер канча окуучу алып окутушка даярсынан кандай графикте окутасыз сиз? Мага мисалы үчүн неметпейбиз. Кимдин кайсы убакытта убактысы болсо келе берет. Анан ошол метро жабылып өзүм кетип калам десечи, саат 12-де эле келсе болот. 11-де келсе, 10-да келсе болот. Эртең менен саат 5-6-да эле келсе болот. Бизге ондай да. Шурда эле болосузбуз сиз, а? Шурда жакын жашап. Зона кылат, үйдөн 10 мүнөттө келем. Ушул менин кылган ишим ушу товарларды. Бир жана кылалык, бир биздин мекендештерге көрүп аткандарга, мен ар дайым бар жерге барганда өзгөчө акцияларда, мисалы кечээ күн чайханада борсок, каймак, нан, чай бекер кылышты, мындай акция кылдык ака. Эми мына бир семья, бир жаш семья, бир 35 жашка чейинки семьялар аракет кылып ушул Wildberries'ке ушул зарплатадан тажадык, ушул өзүчө иш кылалык деген жаш семья кесе, канча сомдон скидка кылып бересиз? Бир алдын келген бир семьялар болсо да мындай. Неме да? Колду бериң. Бизде канча кылып бересиз? Бизде атат. 5 адамга кылып бериң хотя бы, мындай. Майлы. Канча кылып бересиз? Билбесем канчадан кылып берейин. Бир тоголук 40 кылалык, экиден келет да жуктар. Болду, майлы.
алдыңғы келген 5 адамға. Мына өзі негізі бұл идеяда жоқ эле. Видеода эле кармап кылып берип эле. Кудай кааласа бир неме кылайлы? Падешка болсун ака, пайдабыз тисин дегенде. Mayli 5 адамга ладно там 40 миңден кылып. Семейный адамдар кесе. Хорошо. Жеке кесе, андай эсептелбейт. Бизде дагы бир жакшы жеричи. Бир үй бүлөдөн, мисалы үчүн бир адам келсе, өзүнүн апасы, мисалы үчүн сен келсең, сен эжеңди же карындашыңды же досуңду, өзүң бир тууганың анда фамилия адамдар болсо, сен 3-4 болуп да келип үйрөнүп кетсеңер болот. Ошол эле акчагачы. Бир фамилияда болсоңор, мисалы сен фамилияңды, сен ошол 50 миңге. Ооба. Возможно, жакшы экен да бул. Бир семьядан ошол 3-4 келип окуса болот. Ошо бирок фамилиясы баардыгы окшош болуш керек. Окшош болуш керек. Ооба. Бул да жакшы. Анан дагы бир нерсе бизде мисалы немеде мына юбкалар бар эле. Юбкадан кошупсуз да значит, кандай же? Буну бир эжемдики мал жерде количестволор бар. 42 размерден 503 бар. Ачып көргөзөлүк. Кандай юбка бул, а? Ачыр. Ачырына бул эмне болгон юбка? Мен ал айтпайм. 42 размерден почти 503 бар. 42 размерден, а? Ооба, ол аны кыздар билет. Билет, а? Анан 44 размерден почти 100 бар. 48ден 200 бар. 46дан почти 200 бар. Бул жерде бул качествосы дагы бул өтө жакшы. Буларды биз 1,5 миңден сатканбыз да. Вальберсте. Ошол немегечи. Вальберсте эмес, биз немеге Озонго киргизгенбиз. Анан о эжем иши чыгып калып, кетип калып, аккаунттарын жабып, эми кичине проблема болуп калды да. Бул канчадан сатылды? Азыр материалдарынчы. Жок, материалдар да жакшы да. Анан буну мындай кылайын деп атам. Эгерде бардыгын аралаштырып алса, 300 рубльден. Өзү бар 1,5 миңден сатылган. 300 рубльден оптун баада беребиз. Канча штук алса 300 рубльден болот ака баса. 13 штук алса 300 рубльден болот. Анан эгерде бардыгын алса 200 рубльден. Канча штук бар дедиңиз? Бул жерде почти канча экен? 500-600 миңдей бар да. Кыскасы, азыркы мода болуп аткан ушундай юбкалар мына материалын өзүңүздөр байкадыңыздар. Материал жакшы. Мисалы үчүнчү, популярдуу болуп аткан кыз келиндер арасында ушуну агабыз буйруса 200-300 рубльден берем дейт. 10 штук алган болсо 5-600 штук бар экен айтылгандай эле. Чал бересиздер. Почти 1000 да. Сүйлөшөсүздөр туугандар. Бул жагынан магазин иштеткендер өздөрү жакшы билет. Буну канча расметкасы бар сизде? Бардыгы чорный. Карабы, полга. Жакшы бул жер размерден эле эмес бар. Кыскасы туугандар, акчаң болсо, акчаңа акча кошуп, акчаны кыл деген нерсе экен да. Зериккендер, ошол башка айлык жумуштан тажагандар болсо, аракет кылып көрүңүздөр, рисковать этип, бир нерсени көрүш керек да, негизи болбосо жүрө бересиң деген сөз да. Тим более мындай жумуштан кийин деле чыгып окуй турган окуу болуп атат да бул ака. Ачык элечи. Кудай кааласа, аракет сиздерден эми. Биз болгон маалыматты чыгарып бердик, сүйлөшүп бердик дегендей, акцияны өзүңүздөр көрдүңүздөр, номерлерин чалып, ага менен өзүңүздөр кеңири сүйлөшөсүздөр. Ишиңизге келдик ака, тынч болуп. Сөздөр калган окшойт, полный айттык окшойт, а? Болду, айттык. Жакшы күндөрү жолугуп жүрөлүк. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.